Кара Суу районунун жашоочусу Кудайберди Салиев эң алгач эки төөнү Казакстандан алып келген. Арадан 5 жыл убакыт өтүп, төөсүнүн саны 17ге жетти. Кудайберди Салиевдин төө чарбасы тууралуу алдыда кененирээк. Булар төөнүн жалгыз өркөчтүү түрү. Төөлөрдү мындан 5 жыл мурун Кара Суу районунун аямагына Кудайберди Салиев атайын Казакстандан алып келген. Ошол убакыттан бери багуу тажрыйбасындагы өнүктүрүүнүн аракетинде 69 жаштагы фермер төө багууну жаш кезинде атасынан үйрөнгөн. Анын төөлөрүнүн эң чоңу 9 жашта, ал эми бул жаныбар 40 жылга чейин өмүр сүрөт. Каарманыбыздын айтымында төөнү Кыргызстандын 4 мезгилдүү шартына дагы үйрөтсө болот. Endi qishda ham o'zini yozi bilan mana yontog' toplaymiz, beda toplaymiz bularga. Жазы менен топтолгон жем чөптү кышында берип чыгабыз. Бул жерде айыл өкмөт тарабынан беришкен, жазында тикендүү талап болчу, төөлөргө керектүү тикен экен жеп коюшту. Кудайга шүгүр, ушул жерде жаз айынан бери багып жатабыз. Бардык нерсе ырыскысы менен жаралат экен. Адамдар төөнү бир гана чөлдө жашаш керек деп ойлойт, бирок төөлөр биздин шартка да көндү. Бул жерде курук чөптөр бар, ысык шамалда болуп турат. Rızkı bilen yaratılады. Кудайберди Салиев жайкысын төөлөрдү ушул жерде багат. Айтымында уулдары жана неберелери төө кайтарып жардам беришет. Азыр бул жерде жалпы 10го жакын төөсү бар. Бир гана көйгөй талаадан суу чыкпайт. Буга байланыштуу сууну атайын унаа менен ташып келишет. Сууду ташытып ичирабыз. Har 4 күндө бир водовозду ачып берadi. Сууну ушинтип ташып беребиз. Ар 4 күндө 800 сомдон ташыйт. Биздин жерде суу жок. Көйгөй өзү ушул. Буйруса кийинки жылга жолун табабыз. 5 тонна суу 4 күнгө жетет. Азыр күн ысык болуп жаткан үчүн көбүрөөк ичип калышты. Төөлөр айруу өркөчтүү жана жалгыз өркөчтүү деп экиге бөлүнөт. Ал эми бул экөөнүн аргындашуусунан келип чыккан төө нар деп аталат. Кыргыз элүү төөнүн жаңы туулган баласын бото десе, 1 жаштан 5 жашка чейинкисин сүт тайлак, тай тайлак, кунан тайлак деп атаган. Ал эми Мухаммед мырзанын айтымында төөлөр өзүнө жасалган мамилеге карап жооп кайтарат. Түйөлөрдө булар характерный болот. Bir iki adam kelse... Булардын да өзүнчө мүнөзү бар. Эки адам келсе бирөөнү көрсөтөт. Кээ бирки адамга жакшы көнөт. Адамдын мамилесине карашат. Кээ бирге адамга өзү жакшы эле көнүкүп кете барат. Кудайберди Салиевдин негизги максаты төөнү сүт багытында көбөйтүү. Азыр бул төөлөрдү үйүндө 2 мал сайт. Айтымында анын ден соолукка пайдалуулугу жогору болгондуктан сүтүн сурагандар кезекке туруп жатат. Hozirgi kunda hamma kasal ichyapti, bir chekidan hammasiga shifosi bor. Азыркы күндө көпчүлүк бейтаптар кайрылып жатат, бир чекеден айыгып жатышат. Буга өзүбүз күбө болуп жатабыз. Рак, сахара, бронхит, астма ооруларга давасы болуп жатат. Бардык касалдарга шифосы болуп, канака касал болсун. Кудайберди Салиев жаз айында чарбасындагы төөлөр төлдөсө сүттү көбүрөөк алууну планга койгон. Учурда жаныбар үчүн кышка жем чөп даярдап жаткан кези. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.